Эң эле кызыгы учурдагы ошол учурда өткөн аалымдардын бири айтат, бир кызык окуя болду дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сахабаларынын биринин баласы. Бул мен ушуга аябай айткым келип жатат бул сөздү. Ал кызык окуя өтө. Abdullah ibn Habbab деген сахабанын уулу бар. Аялынын боюнда бар. Ошол убакта хавариждер колуна түшүрүп алышты муну дейт. Сен кимсиң деп айтса, мен пайгамбардын сахабасы болгон Хаббабтын уулу Абдулламын дейт. Десе айтат, булар бизге кошулбай атат хавариждерге. Сен мусулман эмес, сен өлтүрөбүз дейт. Анан өлтүргөн дегдендетип дарасканга жетелеп кетип атса, астынан бир чочко кыркыр деп шурка өтүп кетип аткан болот. Чочкону көрүп жанагы желдет бир сайт чочкону өлтүрүп коет. Эки алып кетип атканда өлтүрүп койсо жанындагы айт, бул зиммидин малы. Зимми деген эмне? Мусулман өлкөсүндө жашап аткан мусулман эмес адам. Зиммидин малы, ал уруксат бермейинче кантип өлтүрдүң, кыяматта сенден сурайт десе, деп чочуп кетип барып, зиммиге барып, кечирик бо чочкону өлтүрүп алдык биз, сиздин чочкоңуз экен, акчасын төлөп берелик деп, анын кечиримин алып, анан кайра жол улантып барып, сахабанын баласын асып өлтүрүшөт. Чочкону өлтүрүп алган үчүн кечирим сурагандар, сахабанын тарбиясын алган сахаба таби адамды өлтүргөндү эмне шарият деп билишкен. Азыр дагы мына ушундай. Ушу күндө азыр алым дебей, жаш дебей, башка дебей, бар ал эмес сахабалардын кабырларын, Имам Нававийдин кабырларынын бардыгын жардырып жок кылышты. Халап жана башка жер. Ушулардын ызы-чуусунан мусулман эмес чоң-чоң өлкөлөрдүн бардыгы мына мусулмандар деп туруп, чекеден барын теп-тегиз кылып, 6 миллион, 7 миллиондук шаарлар теп-тегиз жанагыдай күл дөбөгө айланып калды бүгүнкү күндө. Биз китеп окуганбыз. Улуу ата мекендик экинчи согуш деп. Ушундай болгон экен. Немистер, орустар балан кинолорун көрүп, эстегенде жүрөк зырылдайт. Азыр андан да ашкан аламат болуп турат. Үчүнчү дүйнөлүк согуш деп эч ким айткан жери жок, бирок ошонун эле белгиси кадимкидей болуп турат. Адамдар кандай корду болуп атат, урматтуу бир тууганым, биз аны биле албай атабыз. Балким 20, балким 100 жылдан китептерге жазылып окуп туруп, чындап аламат болгон экен деп таң калышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүнкү сүрөт мына ушундай картина азыркы учурда бар, урматтуу бир туугандарым.